Assalamu алейкум достор. 78 жашта инсульт алып, 7-8 жылдан бери туштукта жаткан өмүрлүк жолдошун карап баккан Мөөркан апанын жашоо турмушу тууралуу буга чейин Сокол Медиа YouTube каналына чыгарганбыз. Ал берүүбүздө ошол 70 жаштагы Мөөркан апа ушул турган үйдө өмүрлүк жолдошун карап жашап келген. Ошол берүүдөн кийин атайын демиле көтөрүлүп, Мөөркан апага там салуу иши башталган. Буюрса сиздердин жардамыңыздар менен артында турган там курулуп бүтүп, азыркы учурда ачылуу аземинин астында турабыз. Кийинки мүнөттөрдө достор ушул үйдүн ачылыш аземи жана кандай иш аракеттер болгон тууралуу сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күндө бир жакшы сааматка келип атабыз. Кыргыз аталарыбыздан калган өзгөчө бир сөз бар. Алуучу колго караганда берүүчү кол абдан жакшы болот. Жакшыраак деп бир жакшы сөз айтылып келген. Анан караңыздар, баардыгы көз тийине турган нерсе. Бул жерде Сокол Медиа порталынын жетекчиси, директору Кылычбек Бөдөшов уулуңуздардын демилгеси менен бүгүнкү күндө Мөөркан апабызга бир өзгөчө башпаана, өзгөчө үй салынып турган убагы. Мүмкүн болсо кыргызымдын кыран бычак асат жигиттери дагы болсо боло берсин деп Кылыч мырзаны кол чалып коюңуздар. Жараткандын амири менен ушул күнгө дагы жеттик. Ага Кудайга шүгүр дейли. Эми ушул жерге ар бир адамдын салымы бар, ар бир кыргыз элибиздин салымы бар. Ошонун ичинен ушул жерде документ ар кандай үй салууда архитектуралык документацияны бүтүрүүгө жардам берип келаткан ушул биздин айыл өкмөтүбүзгө, райондун акимине ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар. Талас областына караштуу Манас районунун акими Сүйүнбаев Бактыбек Сапарбаевичке берилет. Келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу Манас айылы тургундары. Бүгүн биздин районубузда аябай сүйүнүчтүү күн болуп турат. Урматтуу бир туугандар, баардыгыңыздарды биринчи бүгүнкү айт, эртеңки Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Мына элдин ынтымагы ушундай да билинет деп Кылыч инибизге мен ушунча элдин атынан, районубуздун атынан чоң ыраазычылык билдирем. Ушуну баштаганда мына бир ниет кылып атабыз. Ушул жерге кандай салымдарды кыласыздар. Биз дагы жөн турбайбыз деп ушу мындай кортпой туруп үй баштады да. Ушу элдин ыраазычылыгы батасы тийсин Кылыч инибизге. Ар дайым ден соолукта бол. Ушундай баланы тарбиялап өстүргөн атасы келип отурат ушул жерге. Атасына рахмат. Ар дайым элдин кызматында боло бер. Бир үй бүлөнү үйлүү кылып отурабыз. Мына бул деген бул жакшы нерсе. Аллах Таала да ошо сенин кылган иштериңи, кылып аткан жумуштарыңы берекелүү кылсын. Ар дайым ден соолукта бол, ишиңде ийгиликтер болсун. Ушул жерде баардык айылдын жаштарына, ушул айылдын аксакалдарына, баардык эле апаларга, кыздарга, ушул айылдын жарандарынын баарына ыраазычылык билдирип кетем. Эч кимге жөн турган жоксуңар. Баарыбыз ушу бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, ынтымакта болсок, буюрса, мындай үйлөрдү дагы салабыз. Ошого ошогон ушундай жакшылык идеяны көтөрүп турган биздин инибиз Кылычтын аркасында ушу кыргыз эли колдоп, колуна кол, бутуна бут болуп турсак, bundan дагы жакшы ийгиликтер болот деп ишенем мен. Урматтуу туугандар, ушу сөзүмдү кыскартып, анан ушул жерге кылган кызмат аткан балдарга кичине бир арзыбаган белектерибиз бар эле. Ошону ала келдик. Ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Манас районунда социалдык маселелерди чечүүгө кошкон салымы жана эл арасында кайрымдуулук иштерин активдүү жүргүзгөндүгү үчүн Сокол Медиа маалымат агенттигинин жетекчиси Мамбет уулу Кылычбек Манас райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат.
Жана ошондой эле Талас айылынын тургуну Мангетбаев Азиз Дилдебаевичке Манас райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Чоң рахмат бар болуңуздар. Сиздерге дагы ийгилик каалайлы. Калктын жүгүн көтөрүп, ар дайым эл алдында болуңуздар. Чоң рахмат. Кайрадан эле жарыш сөздү Кыргызстан айыл өкмөтүнүн башчысы Дүйшөбаев Мукталы Бошкоевич агабызга беребиз. Келиңиз. Урматтуу ушу Кыргызстан айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу коноктор, мынакей бүгүн ушу Мөөркан апабыздын үйүндө жаштакай бир иш-чара самаалык болуп атат. Ушунун демилгечиси Кылыч иниме чоң ыраазычылык билдирет элек. Себеп дегенде ар бир иштин күнөөкөрү болот. Ошо күнөөкөрү ушу Кылыч иним да. Кылыч да бул бөлөк бөтөн эмес. Ушу Богословка айынан өзүбүздүн инибиз экен. Жашнакай келип ушу районубузга келип, ушундай немелер бар экен деп демилге көтөрүп, аны жаштарыбыз колдоп, мынакей жаштарыбыз ушул жерде отуруп атат, жашнакай ийгиликтерге жаратып, адан кийинки башка райондорго кетти. Ошо тегеректе демилгени көтөрүп, жашнакай мынакей бүгүнкү күндө жашнакай самаалык ушу үйдүн ачуу ажеги болуп атат. Эмне дейбиз? Ушу элдин конушу аман болсун. Эл ынтымактуу болсо, мындай үйдү далайын салышабыз. Ошо сыңарбай эле Кылычым, кайерде жүрбөсөң да бактылуу бол, имандуу бол, ушундай боорукердүү бол. Сени менен көп аралашып калдым. Көп нерсени көрөгөчтүк жагыңыз бар экен. Ушу жашнакай болуп силерге окшогон жаштарды биз колдоп турушубуз керек. Адан кийин мынакей ушу сизди тарбиялаган мынакей атакебиз отуруп атат. Ушу атакебизге чоң ак жол себеп дегенде ушу бүт областты кыдырып, бир эле бул Кыргызстан аймагына тапсалган жок. Сиз Таласта да салып атасыз, Бакаятта да салып атасыздар. Ушунун баары сиздин демилгеңиз. Биз ошо жөн турбай, мынакей Акимов Сапарбаевич айткандай, убагында жашнакай кылып ушу техника аз болобу? Акимов келип мынакей семет аралаштырган болсо, тапшырмаларды берип турду. Техника жагынан эч камсыз болгон жок. Убагында кандай неме кылса ушу Мөөркан апанын акыбалын сурап, жашнакай келип мынакей буйруса, чогуу жүрсө, жашнакай ынтымак болсо, көп иштер жаралат экен. Ушу баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Себеп дегенде бир аттан чаң чыкпайт. Ушу жабыла чуркасак чаң чыгат. Мынакей бүгүнкү ушу үзүрү болуп туруп атат да, урматтуу туугандар. Ушундай иштер, кайрымдуулук иштери көп боло берсин. Мөөркан апа эч качан сизди баягы айтканбыз, ушу талаада калтырбайбыз деп. Буюрса мынакей ушу тоюңуз куттуу болсун. Ушу кыздарыңыздар менен жашнакай ынтымакта болуп, жакшы ийгиликтерге жарата бериңиздер. Жакшы тарбия бериңиздер. Кыздарыңыздарда келип, көрүп, акылдашып, кеңешип отурдук. Мына ушу сиздерге ушу кут болсун ушу ак жол тоюбуз. Ар дайым ушу жалаң ушу ак жол той, ушу ачылыштарда жашнакай ийгиликтерге жарата берип. Кылычым ак жол сага. Ана кичине подаркыбыз бар эле, ошону тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Көрсөткөн демөөлчүлүгү, колдоосу жана кайрымдуулугу үчүн Мамбет уулу Кылычбек Кыргызстан айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Бар болуңуздар. Дал ушундай ардак грамота менен Өмүралиев Бактыбек Куттубекович сыйланат. Бул кишиде тынган жок. Мага баймой келип турат да. Бул киши көзөмөлдөөчү органда. Баймой келип мени не болуп турат да, текшерип турат. Ошон үчүн бул кишинин эмгегин балат. Талас облусу Манас району Кыргызстан айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык баракчасы. Көрсөткөн демөөлчүлүгү жана колдоосу кайрымдуулугу үчүн Сокол медиа жамааты сыйланат. Дал ушундай ыраазычылык менен Абжалбеков Алмаз Куттубекович сыйланат. Ушул жерде кызмат кылган жигит эле бүгүн айтка байланыштуу курмандык чалабыз деп жаңы эле кетип калдык. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Адан кийин ар бир жерде өзүнүн жетекчиси болот. Жашнакай кылып ушул ишке колдоп, мынакей жана айтып өтпөдүмбү? Акимов Сапарбай жаңы келсе да ушу имандуу боорукер катары ушуларды баарын көзөмөлдөп айыл өкмөтү барып тургула, элдин батасын алып тургула деп бизге далай акылын айтып,
техникаларды берип турган ушул кишиге чоң ыраазычылык билдирүү менен башын ак калпак кийгизип коет элдин атынан. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар, алган сыйлыктарыңыздарды жараткан өзү коттуу болсун дейли. Эми ардактуу меймандар, ушул жерде дагы чакыра турган өзгөчө биздин меймандарыбыз бар. Ошол себептүү карасаңыздар ушул жерге Кылычтын бүгүнкү кылып аткан мээнетине сүйүнүп, өзүнүн бир туугандары, ата энеси баардык туш тараптан колдоп келип, дагы бир нерсеге жүрөк сүйүнө турган бир маселени айтып өтөйүн. Себеп дегенде биз Кылыч өзүбүздүн айылдын баласы эле деп атайын мектеп директору келген экен. Бейшаналы Үсөнбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин директору, Кыргызстан айылдык кеңешинин депутаты Сейитказиева Калина, Кыргызстан айылдык кеңешинин төрайымы. Кошо келсеңиз. Ак өргөңүздөр кут болсун. Көпчүлүк эл түкүрсө көл болот дейт да. Элден айланса болот. Негизи биздин талаас айылы Кыргызстан айылдык аябай ынтымактуу эл. Биз да сүйүнүп жатабыз. Анан Кылычка рахмат. Жаш болсо дагы социал медиадан биз интернет булактарынан көрүп атпайбы кылган иштеринчи. Бир гана атасынын улу эмес, элдин улу экенин көрсөтүп турат да. Аябай ыраазыбыз. Жаш болсо да ишиңе ийгилик. Бир гана атанын улу эмес, элдин улу болуп жүрөр. Биз сыймыктанып жүрөйүк. Биздин Кыргызстан айыл өкмөтүнөн чыккан мыкты мырзаларыбыздын бири деп, ишиңе ийгилик. Саламатсыздарбы? Мөркөн апа, көргөнүңүз кут болсун. Мен алгач Кылычты анча тааныш эмесмин. Айылдагылар ээрчитип, таанып калгандан кийин эле ушул баланы жактырып калдык да. Аябай иши жаш болсо да ушунча нерсенин баарын жасаган, көрөгөч, билген, ушунча ишти уюштуруу деле оор да. Бир кичинекей иш чараны уюштуруу үчүн канча деген күч, канча деген эмгек жатат. Монтип Бишкектен келип ушул жакты билип, ушу апага үй салып себепкер болуп атканыңа ыраазычылык билдиребиз. Кудайым сага ден соолук берип эле колдоп жүрөсүң. Бияка катышуучулардын баарына рахмат. Ушинтип колдоп берген элибиздикке, кыргыз элине баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Эне көргөн томбучап, ата көргөн ок жоңот деп коет. Ушул жерде ушундай жигитти өзүнүн уулу эмес, элдин уулу, Кыргыздын уулу кылып тарбиялап өстүргөн, өзүнүн уулун кыргыз элине аманат кылып тапшырган бул жерде Аяш атам отурат. Мүмкүн болсо, ата, сөздү сизге берейинчи. Келиңиз. Буташев Мамбет Аяшта келиңиз. Бүгүн үп болуп турат деп баштайын. Эми биздин үй бүлө эми рас кичимекенибиз талаштыктар качан да болсо кичимекенди Кыргызстанды кандай алдыга койсок, ошондой эле ошо кичимекенибизди да дал ошол эле катарда алып жүргөнгө аракет кылып келатабыз. Анан берде ошол бул иш башталгандан баштап толук катыштым десем болот. Анткени ар бир кадамын, ар күндүндөгү бүтүрүлгөн ишти мындайча айтканда акча топтоло баштагандан баштап берден эң алгачкы мемелерди айтып койбосом болбойт. Берде казак жараны, казак бизнесмен да көңүл буруп жакшы салымын кошуп кеткенин баягыдан бери мен өзүм айтылбаса да мен эстеп турдум. Ошол кишиге да Алла ыраазы болсун. Биринчи очередь казак журтчулугуна ыраазычылык билдирем. Андан кийинки бул айылдын ынтымагын берде көрүндү. Айылдын ынтымагы, Аллага шүгүр, айылдын ынтымагы бар экен. Айылдын ынтымагы жакшы, зор салым кошту. Ал ынтымак Кудай буюрса бул жерге, бул айылга ырыскы алып келет. Анткени ынтымак бар жерде ырыск бар деп айтылат Кыргызда. Ал эми жалпы кыргыз журтчулугуна албетте зор ыраазычылык.
кыргыз журтчулугу эч качан өзүнүн нересин таштаган эмес. Бул болуп келген, боло берсин, үкү чала берсин ылайым эле. Бул акимият, бул бийлик тарабы, бул айыл өкмөт тарабы да мен мындай ийгиликке келет деп ойлогон жок элем. Абдан жакшы кыргыз мүнөзүн, кыргыз жүрөгүн көрсөтүп, улар да толук колдоп, көп байкалбаган зор иштерди жасап беришти. Рахмат бул кыргыз журтчулугуна да. Анан ошондой эле бул айыл аксакалдары, албетте аксакалдар болбой, бул иш болбойт деп ишенем. Жаштарга албетте рахмат жаштарым. Жаштарым албетте бул ишти дагы да болсо алып кетет, ынтымакты күч алдырат. Ал эми аксакалдарсыз ал ынтымак ошо жаштардын эмеси келбейт деп ойлойм. Аксакалдарга да рахмат, энелерге рахмат ушул жердин эмесине. Мен да өзүм Бишкектен бир аз ала келген белегим бар эле. Эгер кап этпесеңер, жаштар силер кап этпегиле, жердик алдыда качанда болсо мындай белектерге ээ боло бересиңер, ушундай мен тапшырып коеюн. Меймандар көрө албастык кылбай кол чаап турат, келиңиздер. Азыр эле бул жакта Аяш атам айтып өткөн казак бизнесмендеринен дагы келген жардам туурасында бир аз айта кетели. Коңшу Казакстан Республикасынын Шах аттуу колбаса чыгаруучу цех бар. Мөркан апабыздын кызы ошол жакта иштейт. Ошол жактын жетекчилиги тарабынан 1 миллион теңге ушул үйгө салым катары берилген. Ошол нерсени айта кетели. Ал эми жактуу меймандар, жалгыз тарактуу кой болбойт дейт, билесиздер. Кылыч досубуз ушул жерге келип кызмат кылып ушул үйдү баштагандан бери көбүнчө биз болсо эми шаарда жүрдүк, жанда жардам бере алган жокпуз. Ушул айылдан бөлүнүп чыккан бычакка саптуу агаларыбыз, айыл активисттери атайын келип ушул кылычтын жанына колуна кол, бутуна бут болуп турган агалардан бир эки агабызга сөз берели, уруксат болсо. Келиңиздер, ушул айыл активисттеринен Мангетбаев Азиз мырза, Ишалиев Уланбек мырза, келиңиздер. Жана Асылбек мырза, келиңиздер. Не дейбиз? Кыргыз элине рахмат биринчиден, ушунчалык салым кылып эметкен. Анан эң биринчи Бактакеге рахмат, ушул жерди көрсөтүп кылычка. Кылыч сага да Алла разы болсун. Сен болбосоң биз көрбөй туруп жүргөн экенбиз. Күнөө көрүп көзүбүздө үйрөнүп калыптыр бул нерсегечи. Анан көргөндөн уже башкача болду да. Анан Чынар эже деген бар эле, бывший айыл өкмөт, ада өзүнүн атынан рахмат айтып койчу, айыз кыз менен тааныбайт эле, бирок рахматын айтып койчу, сонун нерсе бүтүптү, сонун деп айтып атыр да. Ошол үчүн чоң рахмат сага, Алла разы болсун. Ишиңе ийгилик буюрса, Кудай кааласа. Удан да чоң нерселер салына берсин, Кыргызстаныбызда. Ассалому алейкум, кыргыз эли. Жалпы кыргыз элине Алла разы болсун, рахмат. Кылычбай
сага чоң рахмат. Ийгиликтер, аман бол, бар бол, ден соолукта бол. Кыргыз элибиздин сыймыктанган жигит батырларынан бол. Рахмат сага. Чын-чынына келгенде ушу Кылыч Бакыт аке биздин аксакалыбыз көрсөтпөгөндө Кылычбайга муну билбейм, бүтпөйт болчу болуш керек. Мындай абдан кубанычтуу, бир карап өтүп кетебиз, мындай карап өтүп кетебиз. Сүйүнөсүң да, жүрөгүң күнө жылыйт да. Сага Алла ыраазы болсун. Анан айыл өкмөт башчыбызга, аким башчыбызга сиздерге да рахмат. Керчейип койгон жоксуңар, эме болуп койгон жоксуңар, кайрылып, чындыгы мен ичимдеги нерсени айтып отурмун, чындыктычы. Кайрылып жардамыбыз берейик, мындай кылайык деп ушу эме болуп атса. Кылычбай, аман бол. Ата-энең сыймыктанган жигиттеринен бол. Ата-энеңдин, апаңдын, атаңдын мээнеттерин актап атасың, Кудай шүгүр. Ушу элдин сыймыктанган жигитинен, батырларынан болчу. Аман бол, бар бол. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Сіздерге Алланың саламы, тынчтык болсын. Пайгамбарга салам салаваттар болсын. Биринчиден ушул даражага жеткизген бизде Алла Таалама көп-көп шүгүрлөр болсун. Ошо Алла Таалам бизге ден соолук берип, ушу ден соолуктун артынан ушул даражаны ушундай сооп ишке себепкер кылган Алла Таалама көп-көп шүгүрлөр болсун. Анан Кылыч алтыным, тууганым, ушул ишти кыларда канча деген жакшы Алланын ыраазылыгы үчүн деп ниет кылдык эле, Алла Таалам өзү жеткирди. Ошо биздин акимчилик райондун жетекчилерине да Алла Таалам ыраазы болсун. Кандай иш болбосун, кагаз түрүндө морально деле, физически деле сиздердин деле салымыңыздар өтө чоң болду. Сиздерге да чоң рахмат. Ушуну алтындай Кылыч балабызды тарбиялаган ата-энесине Алла Таалам ыраазы болсун. Сиздер эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Кылыч, сен да көп жаша, ден соолугуң чын болсун, бала чакаңдын жакшылыгын көрүп, бир туугандарың дайыма алдында күлүп жайнап жүрөр. Кыргыз элинин мыкты салымдарын кошуп атсың. Биздин айылдан деле, в общем, Талас областында да канча деген иш бүтүп атат. Алла ыраазы болсун сага. Айтып берчү нерсе, айылдын тургундарына да ушул айылда туулуп өскөнбүз. Ушул иш чараны алып барарда каждый үйдү такылдатып барганбыз. Баарынын салымы бар. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат баарына. Кудайым эки дүйнө бактылуулугун берсин. Чоң рахмат. Келиңиздер ардактуу меймандар, бул жерде Молдо Ала Таанын бир тууганы жүрдү эле. Каякта жүрөсүз? Абыл Касым аке, келиңизчи. Жакыныраак. Жана кызы Айдеже. Жыйынтыктоо сөз. Адинеже, келиңиздер. Ал ушу келген меймандарга ыраазычылык айтып, жалпынан сүймөнчүлүк болуп турган азыркы Кылыч иниңиздерге өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздерди айтып өтүңүздөр. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, улуу кичүү ийнелерим, аксакалдар баарыңарга айтарым чын ден соолук. Алладан Алла ыраазы болсун баарыңарга. Биз бере албаган жардамды сиздер көрсөттүңүздөр. Сиздерге рахмат. Алыскы туугандан жакын коңшу артык деп, мынакей ушу коңшуңар бар экен балдарым. Ушулар көтөрмөлөп, Кылыч иниме рахмат. Ушуну сүйгөн атасына энесине рахмат. Бар бол дайыма. Ушу Кыргыздын чыган уулдары болуп, чыган уулдары болуп, элдин баласы болуп эле алкышын алып жүрөөр. Дайыма жолуңуздар, жолдошуңуздар болсун. Алла ыраазы болсун. Барлығыңарға кыргыз элим ким салым кошсо, биз ошолорго барлығына ыраазыбыз. Ошо ак батаңыздарды берип коюңуздар. Эртеңки Курбан айт майрамыңыздар кабыл болсун барлығыңызга. Тынччылык, аманчылык, ден соолукта болуңуздар барлығыңыздар. Биз Алладан ыраазыбыз, сиздерге рахмат. Ыраазыбыз. Мына жогорку акимчиликти иштегендерге да ыраазыбыз. Айыл өкмөт башчыларына да, айыл өкмөтү, ошода Кыргызстан айыл өкмөттөрү салымды көп кошту, ошолорго да рахмат. Силерге рахматыбызды айтабыз. Алла ыраазы болсун, баарыңызга биз ыраазыбыз. Рахмат. Коноктор, кош келипсиздер.
урматтуу коноктор, куш келипсиздер биздин ак өргө ачылышыбызга. Баарыңыздарды эң биринчи ушул Кылыч көмөгө рахмат айтам. Бул болбосо биз деле эме кылбайт элек. Анан Бакыт акеге эң биринчи, анан айылдын жаштарына рахмат айтат элем да. Терең ыраазычылык ушу айылдын жаштары ушуну колдоп беришти. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп, ушул айылдын жаштары бизди ушу колдоп, үймөбүз баарына колдоп берди да бизди. Анан Кылыч көмөгө рахмат айтам. Ата-энесине рахмат, ушундай уулду жаратып не кылганына. 1000 мертебе таазим ага. Анан биздин ушу айылдын жаштарына анан кичине белектерибиз бар эле. Тапшырып койсок. Анан бул жерде эми айыл өкмөтүнө айрыкча терең ыраазычылык айтат элем. Биздин айыл өкмөтүбүзгө, анан акимибизге туура түшүнүп коюңуздар. Толкундан атам. Чоң рахмат. Ушул үйдүн ичинде ар бир салым кошкон инсанга ыраазычылык билдирели. Ыйламаңыздар. Ушул көз жаш бир гана кубанычтын көз жашы болсун. Айыл жаштары, келиңиздерчи, бардыгыңыздарга бир өзгөчө белектер бар. Келиңиздер, ардактуу меймандар, биздин арабызда Кылычтын бир тууган апчелери, эжелери келишти эле. Сахнага чакырып коюңузчу, келиңиздер, эжекелер. Бир туугандары Кылычтын. Сиздерге дагы кичинекей белек дайындаган экенбиз. Ошол белекти тапшырып коелу. Иниңиздердин бир туугандары сиздер үчүн деп келип отурат. Айгүл эжекем, Айткүл эжекем көрүнбөйт. Кайда жүрөт болду экен? Айткүл эже. Чоң рахмат. Эжекем, тапшырып турчу белектериңиз толук эле тапшырылдыбы? Алып келиңиз. Кылыч. Бул сиздин өзүңүзгө бул себет. Кимдерге беребиз муну? Бул кимге? Келиңиз. Биздин журт башчылары сиздерге дагы бир өзгөчө белегибиз бар. Сиздер үчүн, эл кызматы үчүн деген бир жакшы тилек, жакшы ниетте. Белектерибиз тапшырып толук болду окшойт, а? Бактыгул, келчи сахнага. Сизге да бир белегибиз бар эле. Жакындап коюңуз. Бактыгул, келиңиз. Мынакей эжеке. Бактыгулдун мээнети чоң. Ушул жерде эртең менен келсем башынан ылдый краска болуп ушул жерде жүрүптүр. Бирок мээнети ушул жигиттердики. Бизге биздин командага бериле баштады мынакей. Алды кара кийимчен бала жана люстра бекитип жүргөн ошол жигитке да бирдеке берип коюңуз. Бизге окшогон жигиттер ушинтип кызмат кылып баран эл алдына чыгып эле костюм кийип калганыбыз болбосо,
кызмат ушул жигиттерге. Бар болуңуздар. Тапшырып болдукпу? Анан кечеке Кылычтын бир туугандарынын атынан могул жаңы үйүңүздөргө, сиздерге дагы. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Бийликтер тапшырды окшойт, үйүңүздөр кут болсун. Ар дайым ушундай жигиттер, кыргызга бычакка сап кармаган, камчы кармап жүргөн жигиттер бар үчүн кыргыз элинин дагы келечеги укуругу уучугур эмес деп айтсак жаңылбайбыз. Найзасы таш кескен, кылычы баш кескен, аралап барып жалында калга тикебеттешкен, ала тоо кыргыз жери үчүн, ак калпак кыргыз эл үчүн аянбай жанды кыйдагы актаган элдин үмүтүн деген ой менен энелер төрөгөн кыргыз жигитин дейт. Ушундай жигитке дагы бир ирет кол чаап коюңуздарчы мүмкүн болсо. Ардактуу меймандар, бардыгыбыз көптөн күткөн мүнөт саат убакыттардагы келип жетти окшойт. Жолдош Аким, Айлыкмет, сиздерди чакыралы, алдыбызга келсеңиздер. Şu официалдуу түрдө документти тапшыралы, сиздерге документти тапшырган соң Кылыч мырзанын ыраазычылыгын угалы. Бул үйдүн эртеңки күнү кыргызда билесиздерби? Бышкан ашка сынчы көп деп коет. Бышкан ашка сынчы көп. Эртең бул документти тартылып калбайбы? Эмне болот? Эртеңки күнү кандай болот деп ойлонуп аткан убагыңыздар. Бул ушул үйдү документально официалдуу түрдө тапшырып коюңуз. Assalamu alaikum, hurmatly tуугандар. Айтылган тилектерибиздин баарын Аллах таалам кабыл кылсын. Дагы бир жолу Кылыч иним, сага Алла разы болсун. Ата-энеси, апасы, атасы кошо келип отурат. Сиздерге ден соолук каалайм. Эң главный патриот жигит, элге, журтка, мамлекетибизге, динибизге кызмат кылган инсандардан болсун балдарыңыздар. Ушул Манас айылынын жаштарына дагы бир жол менен ыраазычылык билдирем. Ынтымак бар жерде ырыскы болот. Биринчи очередь элибизде ынтымак болсун. Мамлекетибизде өнүп өсүү болсун. Кудай буйруса кыргыз элинин учу кур эмес, Кылычка окшогон инилерибизге Кудай таалам ден соолук берсин. Көп чыксын. Биз аркасында турган кыргыз эли баары силер үчүн жакшылыктарда жарышып, Кудай буйруса элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн, динибиз үчүн кызмат кылабыз. Рахмат. Бүгүнкү кагазды мына үйдүн документин, кадастрдык планын Мөөркан апага мен тапшырып коеюн. Апа, үйүңүз майлуу сүттүү жакшылыктардын үйү болсун, Келиңиз апа. Ушул жерге бир аз отуруп туруңуздарчы. Жигиттер мүмкүн болсо бар болсоңуздар, апама бир орунду калып келгилечи. Бир стол. Келиңиздер. Ушул иш-чараны, ушул демилгени көтөрүп, сиздер үчүн кыргыз эл үчүн кызмат кылып аткан Сокол медиа порталынын директору, ушул үйдүн салынып жаткан демилгечиси Кылычбек Бөдөшов досубузга сөз берели. Келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу агайын туугандар, аталар, апалар, кош келипсиздер бүгүнкү ушундай салтанаттуу күнгө. Эң биринчиден ушул кирип келген ыйык Курман айт майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ушул күнгө жеткирген Аллах таалама шүгүр. Кудайым буйруса кийинки айттарда дагы аманчылыкта, эсенчиликте ушинтип дагы жакшы күндөрдү өткөрөлүк. Бакыт деген акем бар ушул айылда. Менин бир тууган акем. Ушул жерде ушундай кошунабыз бар деп канча бир ирет айтты. Ошол күндөрдүн ноябрдын кечтеринин биринде анан ушул Бакыт акеме өтүп баратып, унаанын оң жагынан үлбүрөгөн бир жарык көрдүм. Ал жарык эмне жарык десеңер, ушул Мөөркан апанын үйүнүн терезесинен түшкөн жарык экен. Күндүз өтсөм балким байкабайт болчумун. Күндүз балким ал жарык көрүнбөйт болчу. Бирок кечинде ошол жарык көрүндү. Ошол жарык ушул Мөөркан апабыздын үмүтү, Мөөркан апабыздын жүзүнүн жарыгы экен. Анан ушул жакка Бакыт акем экөөбүз келип, Мөөркан апа менен учурашып, Айдын эжекебиз менен таанышып, анан ушундай акемдин демилгеси менен, сунушу менен ушул иштин эң башы ушундай башталды, достор.
Андан кийин Кудайдын буйругу менен ушу январь айынын башында Мөөркан апага келип көп түкүрсө көл болот демекчи жалпы кыргыз элибизден жардам сурап апага там салып берели деп демилге көтөрүп жалпы кыргыз журтчулугуна кайрылуу жасадык. Ошол эле учурда ал кайрылууну тартып Бишкекке кеткенден кийин Бакыт акем чалды. Кылыч биякта айылда акелериң сен менен жолугам деп атат. Кел деп. Анан кийин ал сөз дагы бизге абдан сүйүнүчтүү, кубанычтуу болду. Анткени ушундай чоң ишти баштап атканда ушундай айылдан дем берген, күч берген, колдогон акелердин барына абдан сүйүндүк. Анан ошо менен келип туруп ушул жерде айылдагы акелер менен жолугуп, ошонун баарын кеңешип, иштин баарын толук бири-бирибизге айтып, түшүндүрүп, анан ушул ишти жалпылап көтөрүп чыктык. Кудайга шүгүр. Ошол жерде Бакыт акенин үйүндө чогулуп отуруп, жакшы бир кеңештерди, жакшы бир сунуштарды, жакшы бир тилектерди айтканбыз. Мынакей ушу акелерим турат. Кудайым буйруса ошол тилектер орундалды. Мынакей ушул күнгө Кудайым жеткизди. Акелер, сиздерге эң биринчи чоң рахмат. Ушундай иштин башында колдоп, акелик кеңешиңерди айтып, жол көрсөтүп, өзүңөрдүн башыңардан өткөн ушундай ашар иштерди айтып берип, андан кийин албетте мындай иштер мамлекетибиздин, жергиликтүү бийликтин колдоосу жок эч кандай ишке ашпайт. Андан кийин мынакей ушул жерде турган акелерибиз менен биздин айыл өкмөтүбүзгө бардык. Урматтуу Муктал Бошкоевич, мынакей ошондо таанышып сиз менен. Айыл өкмөтүбүзгө чоң рахмат. Ошондо эле дароо эле барып, апаны көрүп, өзүнүн салымын кошуп, дароо кандай жардамдар керек болсо, ошол жардамдын баардыгын айтып, өзү айткандай эле так кийин дагы жардамын көрсөтүп атты. Андан кийин Манас райондук акимчилигинен дагы байкелерибиз, эжекелерибиз чалып, район акими келип кетсин, таанышалык деп атат деди. Анан албетте акимчиликтен чалып чакырып атса дагы кандай болду деген дагы ойлор болду. Бирок акимибизге жолукканда абдан сүйүнүп, акимибиздин кабинетинен ыраазы болуп, кубаныч менен чыктык. Анткени Бакытбек Сапарбаевич өзүнүн кеңештерин айтып, сунуштарын айтып, андан тышкары дагы биргеликте ушундай долбоорлорду чогуу ишке ашыралы деп, бул райондо эмес, башка райондо иштеп жүргөндөгү иштерин дагы мисал келтирип айтып, көп өзүнүн агалык кеңешин берди. Урматтуу Бакытбек Сапарбаевич, сизге дагы чоң рахмат. Кудайым буйруса, мынакей сиздердин аркаңыздар менен ушул үйдүн документтери бүтүп, каалаган техника, бул жерде куруп аткан адамдар кандай техника сураса, ошол техникаларды мынакей биздин аким менен айыл өкмөтүбүз камсыздап берип турду. Агайын туугандар, бул техника деген техникасыз азыр жумуш бүтпөй калган заман болуп калыптыр. Ушул айыл өкмөтүбүздүн, акимибиздин аркасынан иштер ылдамдап, азыркы күнгө дагы келип отурабыз. Аким баш болуп келип, айыл өкмөт баш болуп келип, ушул ишти жардам берип атат. Бирок мен айтып аткан Бакай ата өзгөрүш айылында азырынча айыл өкмөтү менен дагы, аким менен дагы эч кандай жолугуп алган жокпуз. Ошондуктан Манас районунун акимине, айыл өкмөтүнө өзгөчө рахмат айтам. Ушундай ишти тездетип, бизге дем берип, кеңештерин айтып, жардам көрсөтүп аткандарына. Андыктан урматтуу аталар, апалар, сиздердин ушундай батаңыздар менен Кудайым буйруса мындан ары дагы бул ишти улантып, Талас облусу эле эмес, Кудайым буйруса Кыргызстан боюнча ушундай жардамга муктаж адамдарга үй салып берип, силердин батаңыздар менен Кудайым буйруса
элдин кызматын кыла берели деп ниет коюп атабыз. Ал эми ыраазычылык иретинде дагы айта кете турган нерсе, ушул айылдын тургундары эле мынакей айылдагы активист акелер үймө үй кыдырып, ар бир үйдү тыкылдатып барып, ушул жерде Мөркан апанын жашоо турмушун жеткизип, ушул айылдын элинен эле 677.700 миң сомго жакын акча чогултуп берди. Ал дагы бул үйгө салынып, ушул айыл элинин дагы азыркы учурда үйдө кошумчасы абдан чоң. Өзүнүн атын айтпагандагы ушул айылдын, коңшу айылдын тургундары болуп атты. 100 миң сом берген тургундар болуп атты, бирок өзүнүн атын жашырып, Аллах таалам ыраазычылык үчүн гана деп айтпай берип аткандар да болду. Ошол ар бир ушундай жардам берген агайын туугандарга, байке эжекелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары Жалал Абад облусунда жайгашкан Ордо кирпич чыгаруучу заводуна дагы рахмат айтабыз. Анткени ушул жерде мынакей акелерибиз менен туруп, Талас облусунда кирпич жок болуп, каяктан кирпич табабыз деп ошол Сокол медиа сайтынын Instagram баракчасы аркылуу ар кайсы кирпич чыгаруучу заводдорго жаздык. Ошол учурда Ордо кирпич чыгаруучу заводу бизге азыр кирпич бар, 10 мүнөттөн кийин жооп берели деп туруп, мынакей акелерибиз күбө 10 мүнөттөн кийин ушул Мөркан апанын үйүнүн кирпичин Жалал Абадтагы бир ишкер адам бекер берди. Ошол адамдарга дагы алкыш. Урматтуу агайын туугандар, ар дайым ушинтип элдин кызматында, эл үчүн бышкан ашын таштап, кызмат кылып, кайрымдуулук кылып, кайдыгер карабай кол сунган туугандар, агаларыбыз, эжелерибиз ар дайым боло берсин. Ошондой адамдардын артынан дагы Кудайым буйрса жакшы ийгиликтерге жетишели. Азыр эми ушул жерде акимибизге, анан кийин айыл өкмөтүбүзгө дагы ыраазычылык катыбыз бар эле. Сокол медиа маалыматтык агенттигинин жетекчиси Кылычбек Бүтөшевдөн Сүйүнбаев Бактыбек Сапарбекович, Манас райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимге ыраазычылык кат. Мөркан апабыздын жаңы үйүнүн курулушуна кайдыгер карабай, кол сунуп жардам берип, элди бириктирип, курулуш иштерине активдүү катышкандыгыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин кеңпейилдигиңиз, адамгерчилигиңиз жана колдооңуз аркылуу бир үйдүн гана дубалы тургузулбастан бир энеге үмүт, жылуулук жана кубаныч тартууланды. Алкымды бей, алкым деген ушундай жетекчилер бар экенине көз сүйүнөт. Бар болуңуздар. Ушундай эле ыраазычылык кат менен айыл өкмөтүбүзгө Дүйшөбаев Букталы Бошкоевичке тапшырылсын. Бар болуңуздар. Сокол медиа агенттигинен дагы ушундай эле биздин үйдүн салышына салым кошкон жалпы айыл тургундары, бир туугандарыбыздын баардыгына өзгөчө ыраазычылык каттарыбыз бар эле. Мүмкүн болсо келиңиздер. Сокол медиа маалыматтык агенттигинин жетекчиси Кылычбек Бүтөшевдөн Өмүралиев Бактыбек Куттубековичке ыраазычылык кат. Мөркан апабыздын жаңы үйүнүн курулушуна кайдыгер карабай, кол сунуп жардам берип, элди бириктирип, курулуш иштерине активдүү катышкандыгыңыз үчүн бар болуңуз. Дал ушундай эле ыраазычылык кат менен Мангетбаев Азиз Дилдебаевич. Дал ушундай ыраазычылык кат Эшалиев Уланбек Дүйшөнкуловичке ыйгарылмакчы. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Дүйшөналиев Абубакир Болоткуловичке тартууланат. Ыраазычылык кат ыйгарылсын Жаныбек Айдос Жаныбековичке. Жаныбеков Айдос Жаныбековичке.
ыраазычылык кат менен Ниязалиев Рустам сыйланат. Дал ушундай ыраазычылык кат менен Бейшенбаев Бекем мырза. Ыраазычылык кат менен сыйлансын Байзаков Анарбек. Сокол медиа маалыматтык агенттигинин жетекчиси Кылычбек Бөдөшовдон Байзаков Асылбек Шамилевичке ыраазычылык кат. Мөөркан апабыздын жаңы үйүнүн курулушуна кайдыгер карабай, кол сунуп жардам берип, элди бириктирип, курулуш иштерине активдүү катышкандыгыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин кең пейилдигиңиз жана адамгерчилигиңиз адамдын жан дүйнөсүн кубандырат. Келиңиз. Эми ардактуу меймандар, күткөн күн келди. Кылыч мырза, биздин ушул досубуздун мээнети демилгеси эл алдына алып чыккан. Мындан ары дагы дал ушундай демилгени улантабыз деп өзү кечеден бери жакшы сүйлөшүп отурдук эле. Эми ардактуу меймандар, эмне дейбиз? Кут болсун Мөөркан апа, ордуңуздан туруп коюңузчу. Кыргызстанда жаштардын демилгеси менен, Кылычбек Бөдөшовдун демилгеси менен эң алгачкы номер 1 турак жай тапшырылууда. Ыраазычылык билдиребиз. Апаке, үйүңүздө жалаң гана жакшылыктар болсун дейли. Анан урматтуу Кем Кылыч мырза, ата официалдуу түрдө бардыгыңыздарды үйгө чакыралы. Жигиттер, келиңиз, сизге микрофон берели. Не дейбиз, кыргыз элиме рахмат. Мынакей көптү күрсө көл болот деген туугандарыма, мына классташтарыма, жолдошторго, мынакей айыл башчыларына, бүт баарына рахмат айтам. Миң мертебе баш ээ ушундай эметкенде чоң рахмат баарыңарга. Баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик, бала чакаңардын жакшылыгын көрүп жүрөбүз. Бизди сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Келиңиз.